Суроо берүүчү айтат: мен азгылыктарга азырылып жатамын. Аллах мени ал баледен сактасын. Мен ар кандай уяттуу видео жана кинолорду көрүү жана ачык уяттуу журналдарды окуу менен азгырылып жатамын. Мен мындайды токтотууга аракет кылып жатамын. Сиз мага насихат кыла аласызбы? Жана мындан айрылуунун дарысы барбы? Аллах сизди жакшылыгы менен сыйласын. Аллах жардам бер. Аллах улук. Аллах аруу таза зат. Адам элестетсүү керек. Мына ушул көз менен Аллахтын алдында турганын. Кыямат күнү Аллах Таалага айтат: "О пендем менен, сен менден уялбайсыңбы? Сен көзү көрбөгөн көрдү көрүп турасың, а мен сага көз бердим. А сен ал көз менен тыйылган нерсеге карайсыңбы?" Бул адам кылган бир эле күнөө, бир эле иш-аракет, же адам көргөн бир үзүндү, же кинонун белгилүү бир бөлүгү Аллах Тааланы ошол пендесине карын келтирет. Балким андан кийин Аллах Тааланын ыраазылыгын таба албайт. Аллах мындайдан сактасын. А балким анын жүрөгүндөгү ыйман нуру өчүп, Аллах Таала менен жолукканча карайган абалда кала береттир. О агаларым, күнөөлөр коркунучтуу, күнөөлөр жүрөктөрдү өлтүрөт, жүрөктөгү ыйман нурун өчүрөт. Аллах, кыямат күнү анын алдына барган күндөн корк. Аллах Тааланын алдына барасың. Мына ошондо эмнелерди көргөн болсоң, бирин калтырбай сага көрсөтөт. Андан соң сенин көздөрүңдү чоктон болгон ук менен оюп алышат. Жана оттон болгон сурма менен көзүңдү боёгондо, көзүң менен көргөн ырахаттардын чыныгы даамын сезесиң. Адам чындык менен өзүнөн сурап көрсүнчү. О менин тууганым, өзүңдөн сурачы. Бул көрүүлөрдөн кийин эмнени таптыңар? Мындан кандай мөмө, кандай пайда? Макул, бир жолу көрдүң, ырахат алдың. Бирок анын акыбети эмне болот? Мунун баары китебиңе жазылат. Ал эми качан кыямат күнү чакырылганыңда сенин китебиң ачылат, а сен Аллахтын каарын келтирген бул күнөөлөрдү андан табасың. Илим талап кылган студент болгонун айтышат. Ал бир аалы менен бирге болгон. Күндөрдүн биринде бир христиан бала: "Аллахын кафырлыктан сакта." Ал бала кафыр болгон. Ал бала сулуу келбеттүү эле. Ал эми жанагы студент аны азгырылуу менен карап коет. Ал эми студенттин карап жаткан аалым келип көрүп калып, "Эмнеге карап жатасың?" деп сурайт. Аалым андан эмнеге карап жатканын сураганда, студент баланы карабай калат. Мына ошондо аалым ага: "Аллага касам, бир канча узак убакыт өтсө да, бул күнөөнүн дартына кабыласың. Башкача айтканда, өмүрүңдүн акыры болсо да, ушул үчүн Аллах сени жазалайт", деп айтат. Кийин ал студент мындай дейт: "Мен бул жазаны күтүүнү токтотподум. Арадан 20 жыл өттү." Студент айтат: "Бул жазаны мен 20 жыл күттүм. Түндөрдүн бир түнүндө уктап кетиптирмин." Ал Куранды жатка билген хафиз студент болчу. Мына ошентип эрте менен Аллахымдын китебин унуткан абалда ойгонуп турмун. Аллахым бизди мындай болуудан сактасын. Адам Аллахтын алдындагы күнөөлөргө жеңил мамиле кылат. Аллах бизди андан сактасын. Күнөө бул коркунучтуу. Бир эле жолку күнөө адамдын баардык жашоосун талкалашы мүмкүн. Тыйылган нерселерге кароо болгону бир эле жолу. О менин тууганым, мен сени Аллахтын мээримине жана ырайымына болгон үмүтүңдү айрылткан жокмун. Бирок ал кинолордун баары үчүн көзүңдөн жаш каалар элем. Күндөрдүн биринде бөлмөңө кирип отуруп, мындай деп айтышыңды каалар элем: "Чындыгында биз Аллахка гана таандыкпыз жана ага гана кайтабыз. Кандай жоготууларга мен азгарылдым. Аллахым мага көз берди, мени жакшылыгына бөлөдү. Мен болсо аны менен арам нерселерге карадым. Канчалаган кинолорду көрдүң, канчалаган видеолорду көрдүң. Аллахка кантип жолугасың? Көзүңдөн жаш чыккача жүрөгүңдүн ичинде күй. Балким ал көз жашың баардык күнөөлөрүңдү жууп кетирер. Жалгыз болгонуңда сенден ошол көз жашты каалаймын." Чындыгында кимде ким мына ушундай көз жашын төгүп ыйласа, ага пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кыямат күнү Аллах Тааланын көлөкөсүнөн башка эч кандай көлөкө жок болгон кезде Аллахтын көлөкөсүндө болоруна сөз берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын көлөкөсүнөн башка эч кандай көлөкө жок кезде Аллах өзүнүн көлөкөсүнө кабыл кылган момундар жөнүндө айткан: "Аллахым бизди алардын катарынан кылсын." Ал айткан: "Жана Аллахтын көлөкөсүндө жалгыздыкта Аллахты эстеген киши жана көздөрү Аллахтан корккондон жаш толгон, мына ошол көз жашты көзүңдөн чыгар." Ал эми экинчиден тууганым, сен ал күнөөлөрдү ташташың керек жана алардан алысташың керек. Ошондо Аллах сага жардам берет. Аллага касам, сенин тообуң жана кечирим сурооңдун себебинен Аллахым сени ийгиликтерге жеткирет. Ал эми шайтан сага келип: "Жок, сен андай кылгансың,
сен көп күнөө, көп арамды карагансың, жок, сен тооба кылбайсың деп сага айтат. Аллага касам, эгер адам башынан ылдый бутуна дейре күнөөгө чөккөн болсо да, Аллахка болгон ою жакшы болсо, анда Аллах Таала кечирет, жана сага жардам берет, жана сени ийгиликке жеткирет. Мына бул эки нерсеге сага насыйхат кылам. Биринчиси күнөөнү ташта. Экинчиси болсо күнөөлөрүң үчүн тооба кылып кечирим сура, жана Аллахка болгон оюңду жакшы кыл. Мен Аллахтан сенин күнөөлөрүңдү жакшылыкка айландырышын сураймын. Чындыгында Аллах мунун колдоочусу жана башкаруучусу, жана Аллах билүүчүлөрдүн эң билүүчүсү.